Assalamu алейкум, ардактуу телекөрүүчү. Сиз улуттук биринчи каналдын ыйман сабагы берүүсүн көрүп жатасыз. Эфирди мен Иманбек Азизулла уулу алып барам. Алдыда эл аралык карылар күнү келе жатат. Андыктан бүгүнкү эфирибиз карыларга арналмакчы. Акылман карыя агып жаткан дарыя демекчи. Үйдө, айыл шаарда, деги эле коомдо акыл айтар, насаат айтар тарбиялар биздин ардактуу инсандарыбыз, карылар, аксакалдар, карыялар болот экен. Бүгүн ушул тууралуу сөз кылалы деп чечтик. Андыктан куттуу студиябызга Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын окуу бөлүмүнүн адиси, диний аалым Шүкүр Ажы Исмаиловду чакырганбыз. Куш келипсиз агай. Мындай учкул сөз бар да, баары эле төрөлөт, бирок тандалгандар гана узак жашайт дегенчи. Анысыңарындай карылар жөнүндө сөз кылып атабыз да. Ыйык Кур'анда, хадистерде карыларга кандай мамиле кылуу керек? Ошону шарият жаргында айтып берсеңиз. Мээримдүү ырайымдуу Аллахтын аты менен. Чынында бүгүнкү силер көтөрүп аткан тема ар дайым актуалдуу. Биз карылар менен баягы карысы бардын ырысы бар деген бар. Демек биздин ырысыбыз ушул карылар менен коштолот. Эмне үчүн? Себеби ушул карылар бизге ар дайым дуа кылат, эң башкысы. Кудайдан ушул жаштар, деги эле коомчулук, эл журт жакшы болсо экен, жакшы жашаса экен, ыймандуу болсо экен деген ушундай изги тилегин карылар ар дайым ушул 5 маал намазында, андан сырткары деле ушул карылар ушундай жакшы баталарын берип, тилектерин айтканы биз үчүн ушул кадимкидей таасир берет. Кудай Таала ошолордун кайсы бири болбосо, кайсы биринин дуасын кабыл кылуу менен бизге кадимкидей алардын ошол дуасынын таасири болуп атат да. Карылардын дуасынын шарапаты менен, себеби менен деп айталы. Бардык жакшылыктарды Кудай Таала өзү берет. Берүүчү Кудай Таала өзү. Кимге кандай жакшылык берет, тынчтык береби, же кайсы бир жамандык кылып береби, мунун баардыгы Кудай Тааладан. Биз өзүбүз ошо баягы тагдырдын жакшысына дагы, жаманына дагы Алладан деп иман келтиребиз да. Бул имандын бир шарты. Демек, бардык нерсе Кудай Тааланын каалоосу менен болот. Бирок ошол Кудай Тааланын баягы Кудай алдында кайсы бир иштин жакшырышына, же оң жагына, же жаман жагына кетишине ушул адамдардын, өзгөчө карылардын дуасынын таасири бар деп биз эсептейбиз да. Бул ислам шариятында каралган маселе. Эми сиздин сурооңуз боюнча чынында Куран менен Куранда, Куран аяттарында, Пайгамбар алейхиссаламдын хадистеринде улууларды урматтоо боюнча конкреттүү аяттар, конкреттүү хадистер бар да. Нормалар бар. Бар. Алсак мисалы Исра сүрөсүнүн 23-аятында Алла Таала өзүнө ибадат кылгандан кийин эле ата-энесине жакшылык кылууну буйруйт. Бул аяттын биринчи бөлүгүндө, ал эми экинчи бөлүгүндө ошол эле ата-эне эгерде карыса, аларга дагы да өзгөчө мамиле жасаш керек экен, жакшы сөз айтыш керек экендигин, аларга оф деген сөздү дагы айтпаш керек экендиги жөнүндө конкреттүү баягы Алла Тааладан көрсөтмө бар да. Бул эмнени кабар берип атат? Биринчиден, ата-эне мисалы жаш болсо деле жакшылык кылыш керек. Бирок карыган мезгилде өзгөчө мамиле кылыш керек экен да. Себеби адам баласы, мына кыргызда сөз бар го, эл ортону 50 деген. 50 жашка чейин жигит мындай өсүп барат.
Анан 50 жаштан кийин демек кайра ылдыйга кетет. Артка. То есть каарылыкка кетет. Кайра каарып баштайт. Демек ал күчтөн тая баштайт. Улам жашы өткөн сайын баягы мурункудай болбой калат. Басышы дагы башкача болот, алсырайт. Өзүн алып жүрүшү. Ошол үчүн өзүнүн мамилеси мындай баягы табияты дагы өзгөрөт. Сырткы келбети эле эмес, инсандын табияты да өзгөрөт да, кадимкидей ал жаш бала сыяктуу боло баштайт. Балким кээ бирөөлөр акылынан тая баштайт. Демек ушундай баягы кадимкидей артка кетет да. Жана жаш бала кандай улам чоңойгон сайын баягы акылына толуп барган сыяктуу, ошондой эле улам каарыган сайын адам дагы артка кете баштайт, алсыз боло баштайт. Демек ошол алсыз боло баштаган мезгилде өзгөчө мамилеге, өзгөчө урмат сый керек болуп атат да ушул каарыларга. Ошондуктан биз бул Кудай Тааланын көрсөтмөсүн биз аткарышыбыз керек. Ошол милдеттүү түрдө. Ошол жанагы ошол жакшылык, жанагы жакшы мамиле биринчи кезекте үй бүлөдөн, ата-энеден башталыш керек экен. Ата-энесин урмат сыйга бөлөш керек экен. Эң жакындан алысты карай. Эмне үчүн бул маселеге Кудай Таала басым жасап атат? Анткени кээ бир жигиттер, кээ бир балдар, кыздар, алар көчөдө жүргөндө улууларга жакшы урмат сый көрсөтүп, жакшы мамиле кылышы мүмкүн. Бирок ошол үйүндө болсо ата-энесине жаман орой мамиле жасашы мүмкүн. Көрсө бул ата-эне каарыларга жакшы мамиле жасоо үйдөн башталыш керек экен да, ата-энеден башталыш керек экен. Ошон үчүн Кудай Таала бул аятта, Исра сүрөсүнүн 23-аятында муну конкреттүү белгилеп койду да. Эми калган башка кары, ата-эне мисалы кары, демек башка карыларга дагы жакшы мамилелерди кылыш керек. Бул аятты мындай чечмелөөчү катары Пайгамбар алейхисаламдан бир нече хадистер бар. Эми негизгисине токтолоюн. Пайгамбар алейхисалам хадис айткан. Биздин кичүүлөрүбүздү ырайым кылбаган, улууларыбыздын акысын билбеген бизден эмес деген хадис бар. Бул имам Абу Дауд, имам Тирмизинин риваятында келет. Кичүүгө ызаат кылбаган, улууга урмат кылбаган бизден эмес. Бизден эмес деп. Ошонун алкагында бизден өзүбүздүн кыргызда деле сөз бар, жана өзүңүз айтып аткан баягы улууга урмат, кичүүгө ызаат деп. Ушул хадистен алынган. Түздөн түз хадиске ылайык. Хадистин негизинде айтылган макал да. Ошол жерден эми мына карап көрсөңүз, демек динде, шариятта, Куран, хадисте демек карыларга өзгөчө мамиле кылыш керек экен, урмат сый менен мамиле кылыш керек экендигин баса белгилеп атат. Бул жерде карабайсызбы, эгерде мисалы улуулардын урматын билбесе, Пайгамбар алейхисалам айтып атат, ал бизден эмес деп. Көрсө, бул өзүнчө бир илим да. Улууларды урмат кылууну билүү, улуу киши болду, эми ага урмат кылыш керек деген өзүнчө бул бир нарк. Кыргыз бардык эле мусулмандарда, бул мусулман калктарында бардыгында эле бар, өзгөчө биздин кыргыз элинде буга өзгөчө басым жасайт. Мисалы, ошол улуу келатканда кыя өтпөй, ага салам берип, колунан оорун алып деген баягы жакшы сапаттардын бүт бардыгы ушул баягы улууну урмат кылуу жөнүндөгү илимден келип чыгып атат да. Агай, сиз жогоруда Кур'ан, хадис жарыгында улууларга тагыраагы карыяларга урмат кылуу жөнүндө айттыңыз да. Кыргыз элинин өзүнүн наркында дагы, каада салтында дагы кылчайып карап көрсөк, дайыма аксакалдарды угуу, алардын көрсөтмөлөрүн аткаруу деген артыкчылыктарыбыз бар да. Мисалы үчүн бир жака көчөрдө, конордо дайыма улууларды төргө отургузуп, сыйлап, алардан акыл насаат алган экен да. Наркыбызда дагы кандай нормативдер бар улууларды урматтоо боюнча, дагы бир аз ачыктап кетсеңиз. Бул жерде маселе бул болуп атат да, мына сиз өзүңүз айтып аткан жанагы төргө өткөрүү.
ошол төргө өткөрүүдөн башталып атат да. Демек улуунун орду төр. Кыргызда, өзгөчө кыргызда төргө отургузат. Бул мындай белгиленген, бекитилген бир норма да. Улуу төрдө отуруш керек. Анан ошол улуудан баягы эми колуна жөнөкөй тамак берердин алдында кыргыз колуна суу куят. Ошол улуудан башташ керек. Анан ошол жерде жанагы эме бар да, хадис бар, мисалы, ар ишти оң жактан башташ керек деген. Ошону карап көрсөңүз, мисалы, кээде ошол кол жуйбу, же болбосо тамакты сунабы, мисалы, ошондо тиги эми оң жактан башташ керек да, пайгамбардын сүннөтү боюнча. А ошол жерде кыргыз ушуну кантип айкалыштырат? Мунун баардыгын кыргыз айкалыштырган да. Мисалы, ошол төрдө аксакал олтурат. Демек, сууну куйганда ошол аксакалдан башташ керек. Анан аксакалдын оң жагы менен кетиш керек. Ушул сүннөт, ушу менен биз кыргыздын салтын дагы аткарабыз, шариятты дагы, шарият, исламдын баягы пайгамбарыбыздын хадисине дагы амал кылган болобуз да. Демек, бул жерде кыргыз элинин кемеңгерлиги дагы бир жолу көрүнүп жатат десек болот анда. Ооба. Эми ушул мисалы улууну төргө отургузуп алып, анан ошол кишиге сыйыр урматыбызды көрсөтүп, устукандын башкы устуканды тартканыбыз, булардын баардыгы кыргыздын наркы да. Анан эми ушул жерде мен баягы бир негизги маселени айтып койгум келет. Мына өзүңүз билесиз, баланы тарбиялаш керек. Баланы тарбиялоо кыргызда бул дагы бир норма да. Калыптанган, бекитилген норма. Ушул балдарды өзгөчө аксакалдар тарбиялайт да. Могу айылдык эле аксакалдар балдарды тарбиялап койгон мурда. Эми азыр кичине башкачараак болуп баратат. Шаарлашууга байланыштуу бир аз кичине баягы солгундап калды. А негизинен ошол аксакалдар эле балдарды тарбиялап келген. Көчөдө, то есть коомдук жайларда. Ал эми үйдө болсо, ошол ата-энесине караганда чоң атасы, чоң апасы, тай атасы, тай энеси неберелерин тарбиялап койгон да. Анан алар жакшы тилегин берген, ар дайым батасын. Ошо менен баягы бата менен эл көгөрөт дегендей, биздин баягы жаштардын жакшы болуп өсүп атканы, ошолордун жакшы тарбия алып аткандыгына түздөн түз ушул аксакалдардын, каарылардын мындай ролу чоң болуп атпайбы? Сиз жогоруда айттыңыз да, чоң ата, чоң эне, тай ата, тай энелер тарбияда зор көмөкчүлөр депчи. Мен мындай суроо бергим келип турат. Кыргызда бата алуу, карыялардан, улуулардан, аксакалдардан бата алуу деген бир эмебиз бар да, артыкчылыгыбыз. Мурда абдан сонун баталар берген, аксакалы жайкалган аталар, энелер болуп бата берип турушкан. Тилекке каршы азыр кээ бир аксакалдар же бата бере албай, же аксакалдык сөөлөт жок, же дөөлөт жок. Ушул боюнча дагы бир аз айтып кетсеңиз, аксакал кандай болуш керек? Эми мен бүгүн мисалы аксакалдарга, каарыларга сөз тийгизгенден алысмын. Деги эле эч убакта аксакалдарга, каарыларга сөз тийгизбешибиз керек. Урматсыздык болуп калбасын. Ар дайым аксакалдар өзүнүн ролун аткарып келген. Айрымдары да. Бүгүн деле алар өздөрүнүн ролдорун аткарып атышат. Эми баягы кой аксагы менен жүз деген айрым бир эми бул мурда деле болгон, азыр деле болот, мындан кийин деле боло берет. Биз бир кемчиликсиз бул дүйнө баягы бир кем дүйнө да. Ошон үчүн бул баардык тармакта, баардык чөйрөдө бул баары бир өзүнүн ордун таап кете берет. Негизги маселе биз ошол ар бир инсан мына 40-тан өткөндөн кийин каарылыкка даярданып башташ керек. Эми мына 50-ге келсем, мен дагы каары болуп баштайм. Аксакал болуп калам.
Анан эми жаштарга мен үлгүмү көрсөтүшүм керек, бата беришим керек деп. Ошол эми кечиккенде дейм да, кечиккенде бир 40-тан баштап өзүнү уже ошол эмеге багыттап, өзүң айткандай бата бергенди билбесе үйрөнүп, анан бата кылчы десең шыр бата кылып жиберет. Мен бир эмеге күбө болгом. Көрүнүшкө. Ооба. Таласта бажамдын үйүнө конокко барып калдык. Анан чоң атасы, бажамдын атасы да, бажамдын атасы небересин, улуу небересин, мен бажамдын баласы. Ошону тургузуп, бата сура деп тургузду да. Бата сура деп тургузса, тиги эми ошол кезде ал жигиттин жашы бир 6-7 жаштагы бала да. Омин деп бата кылып баштады өзү. Анан чоң атасы бата сен сура деп анан аксакалдардан сура. Аксакалдардан сура деп атат да. А тиги жигит жаш бала өзү дуа кылып атат. Демек даяр болуп калган. Даяр болуп калган. Эми бул деген нерсе, мен ошондо чоң атасына аябай ыраазы болдум да. Себеби чоң атасы ошол күндө улам баягы бата кылганды, намаз тиги тамактан кийин бата кылгандыгынын белгиси болду. Бул баягы неберелери ошол батаны жаттап алыптыр да, билип алыптыр да. Ошондо мен ыраазы болдум. Ошонун сыңары ошол аксакалдардын орду, мына өзүң айтып атасың, аксакалдардын орду кандай болуш керек деп. Ушул дастаркондон үй бүлөдөн башталыш керек. Ошол үй бүлөдө мисалы чогуу тамак жеп бүткөндөн кийин чоң ата күндө бата кылса, өзү туруп кетпестен. Ушул кадимкидей калыптанат. Ушудан башталат. Ошол дастарконго олтурганда мисалы эми сүннөт боюнча кобурашып тамак ичиш керек да. Ошол жерде бир жакшы сөздөрүн айтса, мечиттен угуп келген хадистерди, аяттарды айтса, ошол кадимкидей ошол үй бүлөгө сиңет. Мен деле мисалы чоң атамды, тайенемди көргөн кишимин да, ошолордун тарбиясын алгам. Эми мисалы баарыбыз эле билебиз, мисалы көп нерселерди жаш кезде, бала кезде айтып коет да, кыска эле. Андай кылба, жаман болот деп. Мисалы үшкүрбө жаман болот деп. Ушул сөздү мен тайенемден аябай көп уктум да. Үшкүрбө жаман болот. Жок, эми көп нерсе бар. Бир ушул үшкүрбө жаман болот дегенге токтолгум келип атат да. Ошону кичине түшүндүрмө берип коеюн. Ушул кичинекей мезгилиңен эле баягы кулагыңа кыттай куюлат да. Мен мисалы кичинекей мезгилимден эле кыттай куюлган ушул үшкүрбө жаман болот деген. Бирок мен бул эмнени туюндурат, эмне үчүн жаман болот дегенди мен ошо шарият илимдерин үйрөнүп, араб тилин үйрөнүп, анан Куранды өзүм которгонду билген маалда ошол жанагы үшкүрбө жаман болот деген аяттын маанисин мен түшүндүм да. Эми чоңойгондон кийин. А бала кезиңде үшкүрбө жаман болот, болду үшкүрбөйсүң. Кайсы жерде болбосо да үшкүрбөйсүң. А көрсө бул үшкүрбө жаман болот дегендин мааниси жанагы Исра сүрөсүнүн 23 аятындагы ата-энеңе оф деген сөздү да айтпа деген. Үшкүрбө деген сөз. Ата-энеңдин бала муну кылып койчу десе, оф деп дегендей. Ошол сөз, ошол үшкүрүү да. Ох деген. А киши мисал чарчаганда ох деп үшкүрөт да. Көрсө ошол жанагы үшкүрбө дегендин мааниси ошол жактан келет экен. Аны болсо чоң атасы мечиттен имамдан угуп келди да аятты. Анын үйүнө келип олтургандан айтты. Ушундай аятты үшкүрбеш керек, оф деген сөздү айтпаш керек экен. Анан ошону түшүндүрүп атканда ух дебеш керек экен деген менен болуп, анан ошону ошол жерде тайата, тайене, чоң апа кулагына угуп, анан кийин неберелерине ошону үшкүрбөй жаман болот деген нерсе ушудан калыптыр. Демек ошол адатташып кетиптир. Урматтуу Шүкүр агай, биздин студиябызга келип мазмундуу маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазылык билдиребиз. Кайрадан да ушул студияда сизди көп күтүп калабыз. Кадырман телекөрүүчү, сиз УТРКнын ыйман сабагы берүүсүн көрдүңүз. Кайрадан көгүлтүр экран аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз.